Өз элиңдин тарыхын биле жүр. Билбегендер ырчы Кайрат Пиримбердиев сыяктуу эки элдин ортосуна от чачып, чөгөлөп кечирим сурап калышыңыз мүмкүн. Эки боордош элдин достугун чыңдайм деп жатып, ажырымга жик салып коюшуңуз да ыктымал. Ошон үчүн Кыргызда айтылган сөз атылган ок деп бекеринен айтпаса керек. Балдарын муздап, боюнда бар келиндердин курсагын жарып, Кыргызга кыргын салып турган казак ханы, Кенен Саарынын мизин кайтарган Ормон хандын элди коргогон кадам үчүн кечирим суроо бул маңкурттуктун жеткен чеги дейт тарыхчылар. 3000 жылдан ашык тарыхы бар Кыргыз элинин башынан далай кыргын, далай баскынчылардын жортулдары өткөн. Ар бир заманда журт башында турган хандар, бектер, баатырлар элди коргоп, душмандын мизин кайтарып турушкан. Ошон үчүн улут катары кылымдарды басып сакталып келдик. 19 кылымдын ортосунда ар тараптуу улуу державалардын кысымында калган кыргыздар өз мамлекеттүүлүгүн түзүүгө аракеттери жанданган. Кыргыздын баш көтөргөн бийлердин арасында Ормон Ниязбек уулу кыргыз мамлекеттүүлүгүн түзүүгө белсенген белгилүү саясий ишмер экенин бир дагы тарыхчы жокко чыгара албайт. Ормон хандын кезинде казак ханы Кенен Саары менен кармашын толук кандуу билбеген ырчы Кайрат Пиримбердиев казакстандык блогердин бирине курган маегинде Кенен Саары менен Ормон хандын салгылаш үчүн кечирим сураганы, жаңылыктардын баш сабына чыгып, тарыхты тыңгылыктуу билбеген артисттин айынан кыргыз эли гана эмес, казак боордоштордо да кызуу талкууга жем ташталды. Бирок ырчы андан кийин өзүнүн социалдык баракчасы аркылуу эки элдин достугу үчүн айтканын билдирип, маеги кескиленип, кыркылып, бурмаланып кеткенин билдирип чыкты. Бирок жоо кеткен соң кылычыңды ташка чап демекчи, анын бул билдирүүсүнө карабай, эки тараптуу талкуулар дале уланууда. Ал эми тарыхчылар, коомдук ишмерлер кыргыз тарыхын так билбегенден кийин мындай олуттуу маселелерге үн катпай эки элдин достук алакасына доо кетирип алуудан оолак болууга чакырышат. Жакында эле ырчы Кайрат Пиримбердиевдин социалдык тармактарда казак блогерине берген маеги жарыяланып, интернет булактарында катуу талаш тартышты жаратып, эки тараптуу талкуулар дале уланууда. Анткени ал маекте Кыргызстандын эмгек сиңирген артисти казак элинен Кенен Саарынын башын алган Ормон хан үчүн кечирим сурап, ыйлагысы келип жатканын билдирген. Был вынужден убить Кенен Саары хана. Я просто от себя хочу попросить прощения у казахского народа за то, что так произошло. Я сейчас плакать хочу реально. Какие-то внутренние побуждения Кенен Саары тоже же были благими. Эки элдин ортосунда талкууга жем ташталган бул маегинен кийин Кайрат Пиримбердиев өзүнүн социалдык баракчасы аркылуу ал видеону кескилеп, кыскартып маанисин бурмалап салышканын билдирип чыкты. Анан сиздердин ачууланууңуздарды, сиздердин нерв болуп атканыңыздарды дагы түшүнүп атам. Себеп дегенде ал жерде балким намыска тийген дагы учурлар болуп атат. Ал эми сөз төркүнүнө кыскача токтолсок, жыл жаңырган 2025 жылы 9 январда YouTube интернет тармагындагы Казакстандык Айран деп аталган каналда кыргыздар казактардан эмнеси менен айырмаланат, Кыргызстандагы демократияга ким тоскоолдук кылды деген 1 сааттык видео тасма жарыяланган. Ошол берүүдө Кыргызстандын эмгек сиңирген артисти ырчы Кайрат Пиримбердиевдин алдын ала жазылган узун маегинин үзүндүсү социалдык тармактарга тараган. Блин, вот не надо прям всю свою желчь туда в интернет писать, да? Деген менен эзелтеден боордош калк катары сыпатталып, уул үйлөп, кыз берип, ар тараптуу алаканы чыңдап келе жаткан чакта эми мынтип коңшу өлкөнүн блогери Кыргызстандын ички саясатына кийлигишип, сурамжылоо жүргүзүп, аны мамлекеттик саясатчылардан же кылым карыткан кыргыз элинин тарыхын изилдеген тарыхчылардан эмес, тармагы таптакыр дал келбегендер менен маектешүүсү эки ача пикирлерди жаратып, нааразычылыктарды күчөткөн. Чыныгы хитрый канал экен, эки жүздүү канал экен. Биздин ажоо кандай иштеп жатканы, булардын эмне иши бар дейм. Ушул блогер политик чалыштарга эмне жок дейм. Башка өлкөлөргө отуруп алышып, жамандагандан башка эч нерсе колунан келбейт. 30 жылдан бери кыймылдабаган Кыргызстаныбыз кыймылдап баштады го. Кыргыздар меймандос халк болушат. Мен кыргыз досторду сыйлайм. Ар жылы барып ыс көлгө салып келем. Оставьте уже вы Кыргызстан покоя. Кыргызстан на правильном пути, развиваются потихоньку. По-любому кыргыздарга жетпейсиңер. Бизге тийишпесе, биз дагы тийишпейбиз.
Мен өзім Өзбекстандан болом. Президент Садыр Жапаров ең жақшы иштеп жатат. Учурда Ыс көлдө эс алып жатам. 2019 жылга караганда өзгөрүү өтө чоң. Ал маектин арасында ырчынын тарыхты тыңдап билбей туруп, Ормонхан менен Кенен Сарыхандын салгылашы үчүн кечирим суроосу көпчүлүк интернет колдонуучулардын терс пикирлерин жараткан. Аталган хандардын окуясы ташка тамга баскандай көпчүлүккө белгилүү экенин, ал үчүн ырчынын кечирим сураганын туура эмес көрүшүп талкууга алышкан. Алардын катарында тарыхчыларды артисттин мындай пикирин маңкуртчулукка барабар деп баалоодо. Деген менен тарыхтын так өзөгүн аңдабай туруп минтип сай медиреп чыккандар коомчулукта жалгыз эмес дейт Кыясмолдо Касымов. Бул жагынан алганда эле туура эле көрүнүш. Себеби биздин коомдо андай тарыхын билбеген маңкурттар көп. Бир эле жылдыздар эмес. Бул деген азыр карай келсең тарыхты терең билбегендер өтө көбөйүп кетти. Мына ошондун бир көрүнүшү катары карасак болот. Бул коомдогу эң бир тескери көрүнүштөрдүн бирөөсү. Ал эми чыныгы тарых келсек, тарых бул мезгилдеги Кыргыздын 3000 жылдык карт тарыхында өтө көптөгөн ушундай кыргыздарга жасалган баскынчыл аракеттер болгон. 19-кылымдагы эң бир баскынчыл согуштардын бирөөсү мына ушул Кенен Сарыхандын Кыргызстанга жортуулу. Бир эле эмес, эми аны актап койсо боло тургандай бир эле эмес. Ал деген өтө пландаштырылып, болгондо да Кыргыздын Жаманкара деген эң мыкты баатырларын алдап чакырып, бөйрөгүн сууруп алып өлтүртүп, ошондой бир баатырларын жок кылгандан кийин, анан кайрадан жеңем деген максатта келип атпаган, жеңилип атпайбы? Тарых барактарына көз чаптырсак, кыргыз тарыхчылары Кенесары 1845 жылдан тартып карапайым кишилерге зомбулук көрсөтүп, жаш балдарды мууздап, кош бойлуу аялдардын ичин жарып, кыргыздарга кол салып турганын жазышкан. Казак ханынын байма-бай жасалган бул жоругунан кийин 1847 жылы Ормонхан Ниязбек уулу башында турган кыргыздар Кенесары хандын аскерин жеңип, өзүн туткунга алган. Андан соң элдин талабы менен анын башы алынган. Ормонхан ошол согушта эң акыркы күндөрү гана келип, бул согушту жетектеп, өзүнүн стратегиялык эң мыкты Кыргыздын ошол мезгилдеги түндүктөгү ханы катары, мамлекеттин башчысы катары бул күрөшкө жетекчилик кылып, акырында ушундай согуштук стратегиялык, тактикалык программалар менен бул Кенен Сарыны жеңилүүгө аргасыз кылган. Ал эми жеңилген адамды туткунга түшүргөндөн кийин бул жеңген тарап аны кааласа өткөрүп берсе болот, кааласа жазаласа болот. Эгерде анын күнөөсү анчалык болбогондо, аны кайра эле өз мекенине жиберүү жагы да каралган. Бирок ошол 2 жолу 3 жолу Кыргызстанга жасаган жортуулунда Кенен Сарыхан өтө бир ушундай бир мүрзөлөрдөн бери казыртып, белгилүү инсандардын бул жердеги басып алган жердеги келиндердин курсагындагы жана баласын алып, аны кереги илген көрүнүштөрдү акыркы мындай бир мыкаачылык менен өлтүрүүлөрдү көргөндөн кийин, аны бул жердеги эл бошоткусу келген эмес. Элдин мажбурлоосунан Ормонхан чыга алган эмес. Аны жок, бошотпойбуз, өзүнүн жазасын бериш керек деген максатта Кенен Сарыхан ошол өзүнүн баскынчыл жортуулунун жеңилишинин натыйжасында жазаланган. Ал эми расмий такталбаган маалыматтар боюнча Кенесары хандын башы Орусиянын Омск шаарындагы генералына берилген айтылып, экача пикирлерди жаратып келет. Салгылашуудан соң Ормонхан казак төрөлөрүнүн кеңеши менен Кенесары хандын башын өзүнүн кол башчысы Төрөгелди Баатырды казактардын туткунунан бошотуп алуу максатында алмашуу жолуна барышкандыгы айтылып, казак эли тарабынан каршы пикирлер бар. Бирок анын башы Орусияга Ормонхан тарабынан эмес, казак султандары тарабынан алып барылганын тарыхчылар тастыкташууда. Эми бул тарыхый окуяларда, сажыраларда бул болгон окуя. Себеби анын башын ушул орустарга өткөрүп берүү жагын, алар менен жакшы мамилелеш болуу жагын бул ошол эле казактын мыкты инсандары, казактын султандары Супатай менен Рүстем сунуштаган. Ошонун сунуштоосу менен мына ошол кадимки Каража Калыгул ошол баш сөбөктү алып, капалдагы орустардын чебин алып барып, аларга
тапшырган. И Орус империясынан тапшырып, биз мына ушундай кыргыздарга баскынчылык аракетти жасап келген Кенесарынын мына баш сөгүү ушул деп өткөрүп берген. Ошол эле учурда Кыргызстандын эмгек сиңирген артисти Кайрат Пиримбердиев айрым казак блогерлеринин пропагандасына алдырып алганын айтышса, айрымдары кыргыз тарыхын тыңгылыктуу билбестигин айгинелеп койду деп сынга алышкан. Алардын арасында кыргыз элин кубаттаган казакстандыктар да бар. Кенесарыны кыргыздар конокко чакырып башын алышкан эмес да, Кенесары кыргыз элине согушка келген. Согушта душманды неге аямак элек? Кыргыздарды саткын дебегиле казактар. Сындап эле койбостон жаза колдонуу керек. Эрте турган кемчонтойлор ушинтип тарыхты тескери козгоп, эл аралык мамилеге жик келтире береби? Жусуп Абдрахманов спас нас, казахов, от голода. Помним и не забудем. Желаю кыргызскому народу всех благ земных, счастья и здоровья. Наамын алыш керек. Эң биринчи тарыхтан маалымат ал. Ормонхан ким, сен ким? Ырчынын эки элдин ортосунда талаш талкууну жараткан бул маегинен кийин Маданият министринин орун басары да үн каткан. Казакстандын пропагандасын ээрчип, ал киши ооба Ормонхандын кылганы туура эмес болгон, мен ал үчүн кечирим сурайм деген маселелерди айтып жатат да. Анан эми туугандары элестетиңиздер биздин эмгек сиңирген артист. Деген менен бул тарыхый окуянын чын өзөгүн билбей туруп балп эткендердин катарында ырчы Кайрат Пиримбердиев жалгыз эмес. Анткени 2020-жылы июль айында кыргыз журналисти Замирбек Өсөров Кыргызстанда Султан Кенесарыга айкел тургузуу керек деп сунуш кылып чоң чуу жаралган жайы бар. Мындан улам коомдук ишмерлер кыргыз тарыхын так билбегенден кийин мындай олуттуу маселелерге үн катпай эки элдин достук алакасына доо кетирип алуудан оолак болууга чакырышат. Ошон үчүн бул тарыхты бурмалоо келип отуруп, эки элдин карама каршылыгын ынтымагына доо кетирген бир жагдайды жаратарын. Ошон үчүн бул жерде атайын жумшак күчтөр, сырткы күчтөр, анан ушул эки элдин ынтымагына доо кетиребиз деп, эки элдин карама каршылыгын күчөтөбүз деген бир атайын күчтөр бар. Иштен да, сырттан да бар. Ошон үчүн биз мына өткөн жылы Астанада болгон ушул Кыргыз казак интеллигенциясынын форумунда, ушул мамлекеттик катчылардын катышуусунда болгон форумда мен ушул маселени козгодум эле. Биз тарыхтагы эки элди бири-бирине карама каршы кое турган окуяларды бүгүнкү күндө өтө күчөп бара жатат. Ушуну алдын алалы. Биз кыргыз менен казакты жакындаштырган, бири-биринин ынтымагын арттырган, оор мезгилдерде бири-бирине дайыма жардамга кол сунган учурларды көбүрөөк айтып, биз мына жаштарды ошол жакшы бир маанайдагы ынтымакты арттырган бир маанайда тарбиялашыбыз керек. Антпесек бүгүнкү күндөгү чыр-чатак келечеги бул жакшы көрүнүш эмес келечекке деп мына ошону сунуш кылып так айткан элем. Мына ошонун бир четин азыр көрүп атабыз. Азыр эми канчалаган кыргыздардын, канчалаган казактардын бул жан дүйнөсүн дүргүтүп, бири-бирине болгон биринин карама каршылыгын бул өтө күчөтүп аткан жагдайды жаратып атпайбы? Бул Кайрат Пиримбердиев бул жөн эле катардагы эле адам эмес. Ал казакка да, кыргызга да таанылган, бирок бир айыбы бар, тарыхты терең билбегендиги үчүн мына ушундай бир кечирим суроону ушундай айтканы чоң бир талкууну жаратты. Мындан 4 жыл мурда дагы бир журналист, өзүбүздүн бир кесиптешибиз Замир Өсөров деген ушул Кыргызстандын борборуна Кенесарынын эстелигин курушубуз керек. Бир чоң көчөгө Кенесарынын атын беришибиз керек деп чыкканда дагы ушундай өтө бир талаш тартыштуу маселе күчөгөн да. Буну атайын кээде мындай ойлор, мындай сунуштар бул чын айтканда пайдасынан караганда зыяны көбүрөөк болуп атат. Биз ошон үчүн ар бир тарыхты билүүдө, тарыхты терең билип, тарыхтын ошол кыргыз элинин баштан өткөргөн окуяларды талдай билип, анан ошону бизден өткөндөгүдөн сабак алып, келечекке ишенимдүү кадам таштап, кошуна элдер менен болгон мамилени бекемдетүү үчүн жасашыбыз керек. Аябагандай көп мисалдар бар. Казак менен кыргыздын ортосундагы тарыхта бири-биринин ынтымагын арттыра турган. Биз мына ошого көбүрөөк көңүл бурушубуз керек. Ал эми бул окуяны бүгүнкү күндө бир тараптуу жазып, бир тараптуу жаштарды ошого тарбиялап жаткан жагдайларды биздин казак кесиптештерибиз, казак боордошторубуз, казак бийлиги дагы ойлонуш керек. Себеби бул эки элдин ынтымагына дайыма доо кетирүүчү нерсе.
Учурда Маданият министрлигинде Кыргызстандын эмгек сиңирген артисти деген макамы бар ырчы Кайрат Пиримбердиевдин маселеси каралып жатканы айтылды. Ошол эле учурда социалдык тармактарда анын мындай наамын алып салуу менен катар эки элдин ортосуна бүлүк салган чагымчыл блогерди жоопкерчиликке тартуу керектиги да айтылууда. Анткени YouTube каналына чыгарылган аталган тасма кыргыз-казак элинин ортосуна бүлүк салууга багытталгандай пикирлер байма-бай жазылууда. Аны менен тим болбой Тышкы иштер министрлиги бул маселе боюнча улуттар аралык кастыкты козутуу беренесинин негизинде казакстандык YouTube каналга чара көрүүнү талап кылса болот деген пикирлер дарбын. Нурзат Көчүмкулова, Майрамбек Абдибилал уулу, регион Бишкек.